Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 27 апрель 2025 жыл. Мына ошентип жаз айынын эң кулпурган апрель айдагы соңуна чыгып баратат. Бүгүн биздин студиябызга Динара Сапарованын командасы телекөрүүчүлөргө каршы келген. Ойногону бүгүн мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге каршы ойнойт. Бул команда бүгүн өзүнүн премьер лигага кайрадан ойноо үчүн сынак көрөт. Команданы ордого чакыруун баштаймын. Демек бүгүнкү 6-чы турда Заирбек Кадыров команда мүчөсү, кесип боюнча дарыгер биздин студиябызда. Кийинки катышуучубуз Сайкал Каныбекова. Студент. Англис тили кесип боюнча учурда билим алып жатат. Кийинки биздин 3-чү катышуучубуз Ажыбай Жунусов. Кесиби боюнча педагог, команда мүчөсү. Андан кийинки катышуучубуз Тариел Гайратбек уулу. Кесиби боюнча юрист. Бүгүн эң эрте келген оюнчу. Жаныш Жусупбеков, кийинки катышуучубуз, муниципалдык кызматкер, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Динара Сапарова. Кесип боюнча педагог, муниципалдык кызматкер. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Кандай эсеп болот, кандай жыйынтык болот, аны алдыда көрөбүз. Динара айым, маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Мына ортодон бир топ убакыт өттү. Кайрадан бүгүн студиядасыздар. Сизден эки ооз сөз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр жана клуб мүчөлөрү. Биздин команда бүгүн жакшы маанайда телекөрүүчүлөр менен таймашууга даяр. Команда бир кол чаап коелу. Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо теле оюн деп жазыңыздар. Инстаграмда Билерман астыңсызча Ордо, Фейсбукта Билерман Ордо баракчабыз бар, жана Ютубта Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Билерман чекит тийгүчү mail чекитири биздин электрондук дарек. Биздин өнөктөштөр, адаттагы эле башкы өнөктөшүбүз Барбол адал таптуу дайыма жаңы гана продукцияларын бизди кубандырып келет. Андан кийинки өнөктөшүбүз Актив дизайн. Полиграфияны жана жарыраак форма сиздерге ийгилик каалайт. Полиграфиянын баардык түрү боюнча буйрутмаларды кабыл алат. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Мен звугум чыгып атабы? Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Буга чейин Эрлан Шамирзаев жаңы команда түзүп, тушоо кесип оюн өткөрдү. Элге каршы жеңилип калды. Бүгүн оюн кандай болот? Асран Сатымов Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге бир фото сүрөт жөнөтүптүр. Фото сүрөт эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Бул сиздер экранда бир саякатчыны көрүп турасыздар. Бул саякатчы колунда кармап турган нерсени кармап мынтип сүйлөп атат да. Мен дейт учурда Африка өлкөсүндө саякаттап жүрөм дейт. Менин колумдагы мына бул нерсени бул жерде кандай максатта колдонушат жергиликтүү калк деп суроо бериптир. Сиздерге ушундай эле суроо. Кетти минута. Жыгаштан экен. Жыгачта койсо боло тургандай же неме эмес? болбойбу? Африка эмес? Африкада. Африкада баягы моюн музарта турган немелер барбы? Неле? Моюнда коюшат го. Аялдарбы? Жок, Тайванда дагы бар башкача. Шакекчелер болчу. Шакекчелер бул окшошпойт. Башка нерсе болгон. Эми Күндөлүк турмушка дагы кандай колдонсо? моюнга эле го менимчечи, себеби жыгач моюнга неме эмес, эмне эле? Немесин эгин эмеспи? Эгине коюп тукташа. Моюн баягы моюн түз кармаш үчүн. Же болбосо аларда баягы немелер дагы бар го, ооздорун тешмей
салттары бар, ошого окшогончу. Диний түшүнүктөрү бар. Дагы кандай маселелер болушу мүмкүн? Да жакшыраак Бирок вариант анан жерде туташып турат да. туташып турат. Неме карасаңар, мындай Астына байлап жөн алып байлап койгонбу? Динара, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Жаныш жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш Жусупбеков. Урматтуу алып баруучу, бул азыр моюнга коюучу бир неме деп ойлодук. Буюм баягындай. Моюнду Түз кармоочу. Түз кармоочу, моюнга коюучу буюм. Буларда диний баягындай немелер бар да, түшүнүктөр бар. Ошол моюнга кармап, же болбосо желкесине же моюнуна коюла турган буюм деп эсептейт. Эмне максатта колдонот? Макул, моюнга койгондо эмне максатта? Бул эми бул же моюндун арткы тарабына же болбосо алдыңкы тарабына коюлат да, негизичи. Эми эки тарабына деле койсо деле баары моюнга коюлуп аткан болуш керек. Мен сизден ошо жоопту күтүп атам, Жаныш мырза. Так же алдына, же аркасына коюлат. Бул алмашылбай турган нерсе да бул. Артына коюлат анда. Акыркы жоом ошол. Артына коюлат. Ооба. Моюнду түз кармаш үчүнбү? Жок, ошол подушка сыяктуу же болбосо мындай кандайдыр бир башты жөлөйт да, моюн мисалы мындай кетип калат го желкеде. Сиз улам эле ойлоруңуз өзгөрүп атат да. Жооп кабыл алынат. Азыр мен муну колдонуп аткан абалында көрсөтөм азырчы. Мынакей. Колдонуп аткан абал ушундай экен. Эми Жаныш мырза, моюнду түзөө үчүн колдонуп атамы муну? Бул жаздык. Жаныш мырза. Жаздык иретинде колдонуп атат. Сиз азыр айтып өттүңүз го мындай. Подушка деп айтып өттүңүз го. Анан мен сиздин оюңуз өзгөрүп атат го, сиз кайра моюн түзөш деп койдуңуз да. Макул, азырынча эсеп 1-0 команданын пайдасына. Эсеп 1-0. Oyun atат экинчи раунд. Бирок мен сурап койгонго акым бар да. Моюнуна коёт дегенде эмне максатта коёт деген дагы маселе. Мен комментарий катары сурап коюшум мүмкүн Семетей мырза. Бул азыркы бул фото сүрөттөгү жаздык катары анын үстүнө жердеги курт кумурскалардан сактануу иретине дагы бир аз бийик абалда колдонот. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондой абалда колдонот мунучу. Экинчи раунд сизге каршы Айыпбери Жаныбек кызы Кара Балта шаарынан суроо берет. Суроого келебиз. Мен жакында дейт бир YouTube каналынан бир берүүнү көрүп калдым, бир берүүнү дейт. Анда өзү Америкага спорттук иш-чарага барганында майыптыгы бар адамдарды Кыргызстандагы караганда спорттук иш-чараларда, окуу жайларда, кино жаатында, коомдук жайларда, коомдук транспорттарда аябай көп кездештирдим деп айтып атат. Подкасттын коногу айтып атат да. Урмат Насыркулов алып баруучу ага суроо берип атат. Мындайдын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бүт жакта көп көрүп атам дептир да. Ушундай мүмкүнчүлүк чектелген, мындайча айтканда коляскада жүргөн ушундай адамдарды айтып атат да. Мунун себеби эмнеде деп сураса, тиги конок бир жоопту бериптир да. Ушундай болгон үчүн Америкада мен аябай көп учураттым. Бизде ушундай болбогон үчүн аз көрүнөт экен деп. Эмне деп айткан болушу мүмкүн конок? Кетти минута. Америкада акчасы бардыгы бар да. Социалдык немелери көп колдойт да. Баягы Шарт жакшы шарт жакшы түзүлөт. Бизде анча бардык жерлерде киргенге ошо өздөрү жүрө алат демек, мисалы жүзөт коляскалар деле анан кийин спорттук иш-чаралар деп атат. Могу жердечи спорттук иш-чаралар болуп атат. Бизде ал байма-бай өткөрүлүп турат ошол нерселер. Анан ошол мамлекеттик пропагандасы жакшы да. Спортторго көп болгондо карашта жакшы, финансирование жакшы. Ошон үчүн болчу финансирование жакшы, анан бардык жерде шарт түзүлгөн. Бардык жерде майыптарга дагы жөнөкөйлөргө шарт жакшы түзүлгөндө бизге караганда. Анан менимче мамлекет деңгээлде көңүл бурулгандыгы үчүн дейбизби, кандай болот? Мамлекеттен жакшы көңүл бурулгандыгы үчүн. Анан аларда жанагы адамдын укугун биринчи орунга коюшат да, мүмкүн көчөгөйдө башка жерде неме кылганда майыптарга өтө жакшы эме кылып беришет да. Социалдык иштер дагы биринчи Америкада неме болгон да, келип чыккан 1900 адам укугу жакшы корголгон үчүн да 1822 жылдары социалдык иштер түзүлгөн, ушул майыптуулугу бар, ушундай инсандарды колдоо максатында 22 баягы пункт неме ачылган да. Могу атайын китептерде да жазылган. Ошого сыяктуу баягы пропаганда иштери көбүрөөк болушу мүмкүн.
эми жалпылашканда кандай жооп бергенде кандай деп жооп баягы бересиз? Россияда бир суроо келген го, суроодо дагы атайын баягы коляскада отурган адамдар үчүн паркта эки жагын кыркып туруп ортосунда баягы көп кездешет. Блогердин ою боюнча. жашоо катары эле кабыл алышатпы жарандарды. Жок, блогердин ою боюнча эмне себептен ушундай деп атат да? Блогердин Блогердин көз карашы керек боюнча. да. Көз карашы боюнча. Бирөөңүздөр жок Сен жооп бер өзүң. Финансирование жакшы, мамлекет мамлекет тарабынан бардык жерде шарт. Динара айым. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш мырза. урматтуу алып баруучу, бул ошол мамлекетте экономикалык жактан баягы шарт жакшы болгондугуна байланыштуу жана элдеги жанагы мамлекеттен же болбосо элдеги баягы көңүл буруу жакшы болгондугуна байланыштуу шарт жакшы түзүлгөн. Ошондуктан аларда мындай бизге караганда көбүрөөк кабыл алынып мындай кездешет деп ойлогон да. Мен туура жоопту айтам. Статистика боюнча теги спорттук форумдун катышуучусу Урмат Насыркулов айтып атат. Статистика боюнча майыптыгы бар адамдар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө саны бирдей эле, салыштырмалуу, мындай калктын санына салыштырмалуу бирдей эле экен. 1 миллионго мынча адам, 100 миңге мынча адам. Болгону деп атат. Бизде Кыргызстанда дейт. Салыштырмалуу шарттардын жоктугу. Экинчиден адамдардын ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир аз айрым адамдардын туура эмес көз караштыгынан улам мындай адамдар коомго чыга бербейт деп атат, сыртка. Басынып калган учурлар көп деп атат Зайыр мырза. Ошол үчүн дагы көп көчөдө биз көп кезиктирбейбиз да. А негизи көп. Бирок алар көчөгө чыга бербейт экен да. Жаныш мырза айткандай шарт себеп. Экинчиден коомдук айрым өзүнүн бир айрым бир басымдуулар бар экен да. Ошон үчүн дагы көчөгө көп чыга бербейт экен. Америкада дейт, анда көз караш жок дейт. Бардык тармактарда аралашып жүрө берет экен да. Ушул себептен дагы бир айырмачылыкты байкаптыр. Бул ойлоно турган маселе. Жаныштын жообунда канааттандырарлык негиз бар экин ойносок. Команда дагы бир кое алды. 3-чү раунд. Команда бүгүн жаңы команда мүчөсү кошту. Сайкал аттуу биздин кичинекей катышуучубуз. Калган оюнчулар бул жерге келип жүргөн. Сайкал маанай кандай? Бир аз толкундануу болуп атат. Бир аз толкундануу жеңишиңиз керек. Өзүңүздү эркин алып, активдүү катышууга чакырып кетем. Гүлнара Кадыр Али кызы Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Учурда адамзаттын жашоосунда чай негизги суусундук катары конок тоскондо дагы, чарчаганда дагы, кайсы жерде отурсак бул чай. Айрыкча Орто Азияда, Борбордук Азияда, дүйнө жүзүнүн кайсы жеринде болбосун биз чайды көп колдонобуз. Чай алгач пайда болгон учурда чындыгында чай аябай атактуу, мындай кымбат, ушундай бир кол жеткис нерсе болгон. Ал эми байыркы Кытай поэзиясынын алтын кылымы деп аталган Тань династиясынын убагында, бул 618-907 жылдар, чай ичүү өзүнчө эле искусство болгон. Өзүнчө бир чоң искусство болгон чай ичүү. Эми силерге суроо. Кытай императору ошол кезде жөнөкөй адамдарга эмне үчүн чай ичүүгө тыюу салган? Тыюу салган экен жөнөкөй адамдарга. Минута кетти. Чайды императорлор өздөрү гана ичкен да, жөнөкөй адамдар эмне үчүн тыюу салган дейт. Чай Кытайдын сөзү баягы биринчи пайда болгондо баягы ооруган адамдарга денесинде күч кубатты сактап туруш үчүн ошолорго берген да. Дары катары пайдаланышкан. Анан эмнеге тыюу салган болушу мүмкүн? Жөнөкөй адамдарга. Жөнөкөй адамдар чай ичип отуруп иштен калып Бул кетпесин жерде деген ой болгонбу? чай ичүү өзүнчө бир искусство болсо, ошону менен байланыш керек. маданиятын жок, бандай маданиятына таасир тийгизбесин деген эмесми, искусство бар. Ошо болушу мүмкүн. Каалаганда отуруп ичип, жатып ичип, бандай каалаган убакта жолсо мындай жакшы кийимде кийип ичпей, жаман кийимде ичип, калктын маданиятына таасир тийгизбесин. Чайга болгон Мисалы азыр Турцияда, Японияда атайын чайларды баягындай кружкаларга эч нерсе жок. Болгону чай ичишет го.
как мындай маданияттын немеси символу катары турат. Ошол сыяктуу колдонушу мүмкүн да. Ошондо эмне үчүн тыюу салган? эмнеге тыюу салган деп атат? Жалаң башкаруучулар ичкен үчүн анында кедей кем калдырып ичкенге уруксат беришпесе. Может, мүмкүн баягы ичкенде туш келди мындай иче берсе, эч кандай кадырын Убакыттык ошол чай ичкен гана коюшат ичке артыгын. Динара кетирип жооп коет берет. деп неме эмеспи? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул Кытайда бул чайды алгач пайдаланышканда жана ооруган адамдын денесинде күч кубатты сактап туруу үчүн пайдаланышканда, анан бул ошондон улам чайдын мынандай Кытайда кадыры дагы өскөн. Эгерде император жөнөкөй адамдарга тыюу салган болсо, анда чайды ичүүдөгү кандайдыр бир өзүнүн эрежелерин, маданиятын сактабай ичүүсүн алдын алып тыюу салган болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Жогоруда айтып өттүм, чай пайда болгон учурда чай аябай таңкыс, кымбат баалуу, кол жеткис нерсе болгон. Демек, бул нерсени сакташ керек болгон. Кытай императорлору жөнөкөй адамдар чайды иче турган болсо, чайдын запасы түгөнүп калат деп корккон. Урматтуулар. Чайдын запасы түгөнүп калса, биз өзүбүз чайды иче албай калабыз. Эл көп да. Ошол себептен дагы жөнөкөй адамдарга тыюу салган экен. Атайын ичпегиле деп. Максат чайды запасы түгөнүп калбасын деген куру коркуу болгон. Чындыгында ал түгөнбөйт болчу. Мисалы үчүн мына фараондор жаңактын маңызын кулдарга жегенге тыюу салган. Эмне үчүн? Жаңактын маңызын жесе акылдуу болуп кетип бизден бийликти алышат деп коркушкан. Көрдүңүздөрбү? Жаңактын маңызы адам мээсине окшош да. Акылды мындай курчута турган бир касиети бар деп айтышат. Ошон үчүн дагы мына ушундай бир куру коркуулардан улам тыюу салышканда. Эсеп 2-1. Азырынча бир аз туура эмес болуп калды жообуңуз. Багытыңыз жакшы эле бараткан эле, бирок жооп туура эмес болуп калды. Телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди биздин телекөрүүчүбүз Гүлнара Кадыралы кызы. 4-чү раундтан старт беребиз. Чай боюнча суроо болуп калды. Сиз чайкоопсузбу, Гүлнара? Жаны сизче? Зайырбек. Чайын мандай өзү кофе мабыз. Өтө көп ичебиз. Чайдын кара чайы жакшыбы, көк чайы жакшыбы? Кандай дейсиз? Мен өзүмө жакканы көк чай жагат. Бирок кара чайды анчалык эле сүйө бербейм. Сабира Ахмедова Ташкент шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Байыркы Орусияда кылмыш кодексинде эреже бузгандар канча жылга кесилиши же канча айыппул төлөшүн билип жүрүшкөн. Алдын ала билип жүрүшкөн. Кылмыш кодексиндеги ушул нерселерди юристтер бүгүнкү күндө ушул нерсеге окшотушат экен да. Ачык даны так жазылган. Бирок бул нерсе кылмыш жаза кодексине тиешелүү нерсе эмес. Аталышы таптакыр башка нерсе. Сиздер бир сөздөн турган жоопту таап бериңиздер. Бир сөздөн турган. Эмнеге окшотушат? Барлык нерсе ачык айкын, канча сом төлөнүшү, кандай болушу? Кетти минута. Таблица Пифагор экен. Мына статьяңызга, мына статьяңызга, мына статьяңызга ошого окшош турду. Адам башка эмне болушу? Мен ойламда алмайдын бермеyi бар деген нерсе келди. Ушул нерсени ошондо таблица иерархиямда катар менен таблицага эле окшош турат. Башка эмне болушу Мага мүмкүн? Куран келип атат, сен муну кылсаң, муну мындай жаза аласың деген дагы. Жок. Так жазылган мынандай Багында счетчикке да окшош болот. канчага кесилишин, канча неме неме эсептеген жана математика жок математикада мындай Алмайдын бермеyi бар деген сөздөр. Чот айтканда турат да, Курандагыдай алги неме бир сөз менен жооп берилет атат да. Себеби Куранда мындай күнөө кылсаң, ого мындай жаза аласың дегенге деле туура келет. Эми бу жерде азыр эми кылмыш кылсаң, бир сөз экен. Анан мен оюм келди санкция деп. Эми баягы ар бир жасаган кылмышка булар өздөрү билген деп атат Кылмыш да. кодексине тиешеси жок деп койду да анан. Өздөрү билген деп атат. Өздөрү значит билген да. Мисалы үчүн биз таблицаны айтсак 1-ге 1 койсок 2 деген болсо, алар да билген да. Мен мынаны урдадым, мынандай болот деп. Ошондой болушу мүмкүн. Ошо Пифагор немеси? Анан болбосо башка. Көтөң азыр туруп атат. Бунуку деле окшош атат. Себеби Анан берки Куран десек, Орусияда Куран билген эмес деп дагы ушул нерсеге деп атат. Ушул нерсеси. Бир нерсе. Таблица дейли. Таблица же счетчик баш эсептеген. Динара айым. Кыска эле сөз булчу. Эмне? Бонусубуз бар да. Жок, бонус берилбейт. эч нерсе жок азыр. Ошол неме
Ордодон да жардам ала албайсыздар. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Заир Кадыров жооп берет. Заир Кадыров. Кыска эле сөз да, бул эмне окшотушкан? Урматтуу алып баруучу, биз эми эки нерсе окшоштурдук, бирок көбүрөөк ушул жанагы таблица Пифагора деп бар го, ошол таблицага гана окшогонго дейбиз. Мунан алсаң мындай бирге бирди койсоң эки болот деген эле, мына урлук кылсаң мындай жазасы болот, же болбосо мындай болот деп ошол орустар билген. Азыркы бүгүнкү күндө деле эмне урлук кылсаң, эмне жаза бар, канча жылга ошол эмеде кылмыш жаза кодексинде жазылып турат да, ошол сыяктуу эле го дейм. Жооп кабыл алынат. Ордодон кимде кандай пикир бар? Самас урматтуу алып баруучу. Биздин жооп аштакта. Орусчасы меню. Аш тизме. Түшүнүктүү. Себеби ичинде жок, канча акча төлөшү алдын ала белгилүү болот. Ерлан Шамирзаев теле көрүүчү күткөн жоопту берди. Бул аш тизмек, меню же болбосо меню. Себеби кайсы оокатка канча сом төлөшүңүздү биз ачык айкын алдын ала эле билесиз, алдын ала билесиз. Эки эсеп. Теле көрүүчү Сабир Акмедов теле көрүүчү тарапка дагы бир упай алып келди. Эми теңдешүү болуп калды. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Таблица айтканда менюга барабы десем, Зайырбек мырза менюга жетпей калды. Жамалдин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Менин 3 досум бар дептир. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде ар түрдүү кесиптерде иштейбиз дейт. Баарыбыз бир жумушту аткарып көрдүк дейт. Бир досум Дубайда бул ишти 15 саатта аяктады дейт. Бирөөсү Бразилияда 12 саатта аяктады дейт. Санкт-Петербургдагы досум 20 саатка созуп жиберди дейт. Мен болсо Сиднейде туруп 10 эле саатта аяктап койдум дейт. Мен кандай жумушту назарга тутуп жатам дейт. Минута кетти. Кармадык. Урматтуу алып баруучу, бизде Жумуш деп атышат да, бирок. урматтуу алып баруучу, бизде Бул жумуш. Ордодо Жумуш эмес да. Немеде Динара. Мөөнөтүнөн мурда жооп бересиздерби же талкуулайсыздарбы? Динара. Жок, урматтуу алып баруучу, жооп беребиз. Жооп бериңиз. Бул суроого Заир Кадыров жооп берет. Урматтуу алып баруучу, ушул сурооңуздарга эми жумуш дептир, менимче кабычканын ичинде айтат, ошол баардык достору орозо кармаган болуш керек. Анан мына Сиднейде 10 саат болгондо, азыр бизде эме болгондо, бизде жай болгондо, аларда кышкы эме болот да, күн кыска болот. А Санкт-Петербургда узак болгондо, аларда жай күндүзү, жай убагында күн узак болот да, 20 саатка созулуп кетет. Бул орозо. 3-2. Команда бир упай алдыга чыкты. Жана 1 минутта үнөм сактай алды. 6-чы раунд. Мындан кийинки оюндар балким эмки 30 март күнү съемкабыз болот. 1 май бейшемби күнү дем алыш күнү болгондугуна байланыштуу. 30 май күнү съемка кылып каникулга тарап кетебиз. Бейшеналы Маналиев Жалал Абад шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, 20 кылымдын акырларында Европада шаарлардын биринде дүкөндөрдө эмнегедир капыстан эле колбаса түгөнүп калат экен да. Тарел. Колбаса түгөнүп калат экен. Анткени ошол күнү шаарда бир окуя болуп өттү дейт. Бул көпчүлүк катышкан окуя экен да. Эми силерге суроо, ал шаарда кандай окуя болгон? Дүкөндөрдө колбаса калбай кала турган. Бул жерде эмне маселе болуп жатат? Кетти минута. Социальская страна дейт, ата социальская страна деп алган. Ошондон колбасалар жабылып калган да. Ошол эмеспи? Ошону айтпайт. 20 кылымда Брежнев баягы Брежневдин бир президенти айтабы. 20 кылымдын аягында деп атат. 20 кылымда кылымдын Европа Брежнев 20 кылым 80 Европага кирет. ооба. Советтер Союзу. Өлө
Мен деле ошентип 80 жылдан канча 74төн канча 84ке чейин башкарганбы? 82ге чейин башкарганбы? 82-ге чейин. 60 бир күндө дедет да. ошол дүрбөлөңгө түшүп калат да, бардыгынан колбасалар токтоп калат. Германияда жана помидор атышы барбы? Ошол сыяктуу бир Бул Зайырдын сөзү. Бул бир вариантка калай. Бир варианттар да, башка дээм варианттар да бар. Кылда кандай окуялар болгон? 20-кылдын аягында Башка Европанын шаарларынын биринде. Европанын шаарларынын Колбаса биринде. жебесек ол Европанын шаарларынын биринде дүкөндөрдө дейт. Европанын шаарлары менен кайсыл мезгилде согуш болот дегенде токтоп калат. 20-кылымдын аягында деп атат да, 80-90 жылдарда өткөн. Азыр биз 20-кылымда 80 жылдан кийин да. же ошол вариант өзүм 80. Анан башка дагы не окуу? Башка 80-жылы болгон Олимпиада. Бирок Олимпиадада эми элдин баары Жок, колбаса. Олимпиада Москвада Москвада болгон да. болгон. 80 Москвада болгон, бирок башка шаарларда деп атпайбы? Бирок бир эле окуядан улам деп атат. Бир окуядан улам деп атат. Бул Кайсы полный окуя? шара Окуядан болгон. улам может ошол айтып аткандай эме уже советский страна деген ошол деле окуя. Ошол деле токтоп калат. Динара Бир күндө. Башка дагы бар вариант барбы? ким жооп берет? Бир көрөлү. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Зайыр Кадыров жооп берет. Зайыр Кадыров. Урматтуу алып баруучу, бул эми Брежневдин өмүр баянынан жана анекдот болуп уккан элем. Кайсыл бир презумда чогулушта чыгып, социалдык мамлекеттер деп атып, социалистик страна дейин деп атып, ошол Брежневдин өзүнүн жанагы оорусу бар эле. Жана сосискалар иче өткөрөт деген сөз чыгып кеткен да. Ошонун негизинде колбасалар бир күнгө жабылып калган дейт да, колбасалар сатылбай токтотулуп калган дейт. Андан кийин ошол такташып, бул Брежнев социалдык мамлекеттер дейин деп аткан эле, бул сөз башка эле деп эртеси күнү ошол баягы иш кайра жанданат да, кайра баягы завод, фабрикалар кадимкидей иштеп баштайт да. Бир күндө бардык ошол завод, колбаса, сосиска чыгарган заводдор шокко түшүп токтоп калган дешип, ошондой дешет да. Бирок эми бул анык, мемем жок. Икая бул, Икая бар. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Европада аялдар иш таштаган болчу. Окуя Париж шаарында болгон. Массалык түрдө аялдар көчөгө иш таштап митингге чыгып кеткен. Үйдө тамак кылышты билбеген эркектер дүкөндөгү колбасаларга чабуул жасашкан. Курсакты тогузуш керек. Эртеден кечке митингде жүргөн аялдар. Ошентип шаардагы дүкөндөгү колбасалар түгөнүп калган экен да. Эркектер жеп салат экен да курсак ачканда. Себеби аялдардын баары көчөдө митингде жүрөт. Тилекке каршы бир аз туура эмес болуп калды жообуңуз. 3-3. Кайрадан теңдешүү. Oyun улантылат. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Кайсы окуя болушу мүмкүн, Зайыр? Парижде. Кеңирээк ойлоной эле, шашпай. Билбедим, эч кандай маалыматым жок экен, аялдар Аялдар иштешкен. 8-март. Ислам Шайлокулу уулу. Телегөрчү сиздерге фото сүрөт жөнөттүр. 1912-жылы Россия империясынын белгилүү, салтанаттуу, абройлуу дворяндык банкетинде ашпоздор мына ушул силер көрүп турган таттууну столго коюшат экен да. Эми силерге суроо. Бул таттуунун аталышын таап бериңиздер. Кетти минута. Наполеон. Урматтуу алып баруучу, жооп даяр. Кайсы жооп? Наполеон. Мында шириндикти сиз жейсизби өзү? Көп жейм, өтө көп жейм. 4-3 эсеп, жооп туура. 4-3. Команда дагы бир үнөм алып калды өзүнө. Оюн улантылат. 8-ci раунд. 2 үнөм бар командада, 2 үнөм бар. 2 минута. Чындыгында ошондон кийин мына ошол таттуунун аты Наполеон деп аталып калган экен. Бүгүнкү күндө мындай жасалбайт. Үстүндө мындай кызыл мөмө койбойт, жөн эле жасап туруп эле Наполеон деп айтып коюшат да. Менюда жазып коюшат. Негизи ушундай болуш керек өзү. Блиц раунд. Биринчи суроо сиздерге каршы Абдурахман Абдурашитов Сузак районунан суроо берет. Эгер ал тикесинен турса дейт, аны санаса болот дейт. Эгер ал жатып калса,
аны саноо таптакыр мүмкүн эмес. Эмне жөнүндө сөз кетип атат? Ашык эмеспи? Ашык. Тикерен турса эме жатканда нөл болобу? Башка эмне дагы? Тикерен турса санаса болот. Жатса саналбайт. Иә. Доминоз. Шатын. Жок, шатын жасаңыз. Шатын кандай саналат? Ашык бир вариант. Дагы. Тез. Не болушу мүмкүн? Тикерен турса саналат. Жакында жаткырса мүмкүн эмес. Жатканда көрүнбөй калат экен, Кезде турганда көрүнөт. Ошо эмне болот? Динара? бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш? Жаныш? Урматтуу Жооп партия. бериңиз. Жооп бериңиз. Бул дүрбө. Дүрбү. Жооп кабыл алынат. Колуңузда калем бар, барак бар, 8ди жазыңыз, 8ди. Болду, урматтуу партия. 8ди жазып, аны жыгытсаңыз, ал чексиздик белгисин билдирет. Ай. Тилекке каршы блиц раундтагы кыйын сурообу же эң оңой сурообу билбейм. Команда жеңилип калды, 1 упай алдырып койду. 4-4, 9-чу раунд. Бүгүн биздин студиябызда мында күтүүсүз коноктор пайда болду. Алар Казакстан Республикасынан жана Бишкек шаарынан келген биздин жаш студент досторубуз. Чын-чынына келгенде биз күтүүсүз болду биз үчүн. Семете мырзанын сунушу менен, чакыруусу менен бул жака келиптир. Мен ушул конокторго бир 2 сөз берип коеюн деп атам. Себеби биринчи жолу Казакстандан анын үстүнө билерман ордо келип жатканы биз үчүн чынына күтүүсүз болду. Сәлеметсіздерме? Сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Біз Шығыс Қазақстан облысында, Өскемен қаласында Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің студенттеріміз. Бүгінгі ойынды көріп, енді өте қызықты болды, жаңа ақпараттар, жаңа информациялар біліп жатырмыз. Одан кейін бұндай ойын енді Қазақстанда бұрын соңды барып көрген жоқпыз. Бірінші рет осындай шын өмірде көріп жатырмыз десек болады. Одан кейін өте жақсы информациялар біліп, сұрақтармен кәдімгі сіздермен бірге ойланып, қосылып толғану үстіндеміз десек болады. Рахмат. Сизге түшүнүктүү эле болуп атат да, негизи казак менен кыргыз тилинде айырма өтө деле чоң эмес. Менче түшүнүп аткан болуш керек. Жана кийинки Бишкектен келген биздин студент досторго да сөз берели. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, жана ойун сизге жагып атабы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар. Биз сиздерге күтүүсүздөн конокко келдик, кечирим сурайбыз. Оюн абдан кызыктуу болуп жатат. Суроолорго жана эле айтып өткөндөй, биз да сиздер менен биргеликте ойлонуп, ой толгоолорубузду өзүбүз да сынап жатабыз. Азыр эмне дейбиз? Катышуучуларга ийгилик. Дагы колдон келсе конокко келгенге аракет жасайбыз. Чоң рахмат. Кош келипсиздер дагы бир жолу. Чындыгында биз үчүн да аябай кубанычтуу көрүнүш. Сиздерди ар дайым биздин ушул студиябызда күтүп кала бермекчибиз. Анда оюнду улантабыз. Кайсы суроого келдик? Менимче актив дизайн. Актив дизайндын суроосу, команда бул суроого кандай ойнойт? Сыйлыгын ала алабы же жокпу? Урматтуу билермандар. Учурда интернеттен, телевидениядан, журналдардан айтор тамак аш рекламалары аябай көп. Бирок ошол тамак аш рекламаларын аябай жакшы сапаттуу көрсөтүү үчүн чын-чынына келгенде жарнамада табигый эмес тамактарды колдонушат. Алар табигый эмес, биз көрүп жаткандар чын-чынына келгенде табигый эмес. Мисалы, кээ бир бөтөлкөдөгү суусундуктар сууга аралаштырылган кир жуучу каражаттардан жасалат. Эмнеге? Ичиндеги пузырчик деп коебуз го, эмнелер? Айнекчелер дейбизби? Туп-тунук көрүнүш үчүн жана жакшы көрүнүш үчүн ошондой каражаттар кошот экен Жаныш мырза. Себеби суусундуктардын өзүндө андай эмелер аз болот экен. Табигыйындачы. Дагы бир маселе, муз кубиктери. Суусундуктардын муздатуу ичкилер дейт го. Ал акрилден муз кубик эмес, ал акрилден жасалат. Мындайча айтканда ал эрибейт. Чын-чынына келгенде муз кубик эрип кетиш керек өзү. Бирок эрибей турат, байкасаңдар рекламада. Аны акрилден жасашат. Эми дагы сиздерге дагы бир суроо. Тамак кадимки биз жей турган тамактарды идиштерге куюп атканда аябай аппетитти
ачып жиберет да, баягы куюлуп аткан учурларчы, Сайкал элестетип атасызбы? Тамакты куюп аткан идиштен казан куюп атканы тим эле бир сонун көрүнөт го. Ошондой учурларда дагы бир каражатты кошушат экен да. Бизге мындай жакшы көрүнөт экен, бирок ал нерсе химиялык нерсе да. Силерге суроо, эмне кошот тамак аш ичип жаткан же куюп жаткан учурда көрүнүштө? Кетти минута. Лимон кислотасы, уксус. Жок, аларга табигый нерседе лимон кислота, уксус кошулат да, бул искусственный химикат кошулат да. Текилей кошуп коюшу мүмкүн. Текилей кошуп коюшу мүмкүн. Бирок тамак аштын эмне касиетин өзгөртүш үчүн деп айтпады да, баягы свет өзгөртүш үчүн айтты. Куюп атканда деди. Тунук болуш үчүн кандай болуш үчүн? Ошол секин акырын түшүш үчүн буну коюлаштырат да, желатин кошсо болот. Башка илешимди жабышкак же крахмал жабышкактыгын эме кылат да, күчөйтөт. Ошондо камерага дагы акырын түшүп тамчылатып болот. Химиялык неме болот, а? Химиялык заттар болот. Дагы башка вариант. Дагы башка не болушу мүмкүн? Неме жок, 2 минутта үнөмүбүз бар. Башка вариант дагы азыр ошол куюп атканда дагы эмнеси багы опять тачат, ошол акырын тамчылаган опять тачат. Түш эмес. Жанагындай звук да кошуп коюшу мүмкүн. Химиялык элемент. жок, звукту го италия монтаждай. Динара, Урматтуу алып баруучу, үнөмдөгү ала берели. Үнөмдөгү минутабызды алабыз, 1 минуттан. кетти. Секин акырын түшкөндө жакшы көрүнөбү, режиссерлор ким бар? Ошондой болобу? Же мен Ал тез түшкөндө камерага элестей калат да. Ол секин түшүү же баягы тамактан да суюлуп таптаза болуп түшүп кеткени. Себеби баягы ичине жаган. Мен мындай лимон кислотасы деген, уксус деген. Куюп атканда деп атат. Куюп атканда белки эмеге түшкөндүгүн Жок, апеттин деп атышат. Ал таптаза болуш үчүн фейрини рекламалаш керек эле да, баягы жууганда таптаза болуп Жок, ал куйгандан кийин идише мындай түшүп кеткенин айтам да. Может бирок секинде деле могу уксустар бул табигый эмеспи? Уксус табигый. Бул кошулат да. Азыр сиз кайсы вариант неме кылсаңыз? Коюлаштыра турганда жабышкактын күчөтө турган желатин деген эме зат бар да. Мындай шашпай куя турган. Дароо куюлат да. Дароо куюлат да. Ушуга эле токтолобуз менимче. Дагы эмне болушу мүмкүн? Башка вариант дагы. Азыр мисалы үчүн суюк тамак болсо тез түшүп калат да. Кою тамактар да кандай болот анда? Жок, аппетитти ача турган. Ошол Кою атканда эмне Көрүнүшү да ошо боек туруп. Ошондон көрүп биз ачылып кетиш керек экен. Ошондон менен шашпай түшүш керек экен да. Динара, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайыр Кадыров жооп берет. Зайыр Кадыров. Урматтуу алып баруучу, биз ошол тамакты куюп атканын түшүндүк, бирок куюп атканда кайсы касиетин өзгөртөт, ошону түшүнбөдүк да. Жана сиз айттыңыз, муздун ордуна колдонот деп. Ал ошол касиетин, муздун касиеттерин түшүндүк да. Бирок куюп атканда тамактын түсүн өзгөртүш керекпи, же баягындай буу чыгарыш керекпи? Куюп атканда эми тамактан буу чыкса дагы опять тез ачылат да. Түсү башкача болуп биз айткан тамак болсо да опять тез ачылат да. Ошол өзгөртүшкө анык меме чыкпай калды. Бирок биз жообубуз боюнча, оюбуз боюнча тамак куюлуп атканда кою болуп түшсө, башка биздин оюбузча суюк тамак болуп, кою болуп түшсө башка идишке, акырын түшкөндө камерага жакшы илешет да. Же ошону назарга тутулган нерсе деле ошол. Тамакты коюлаштыруучу же жабышкактыгын күчөтүрүүчү заттар кошкон да. Биздин оюбузча ошо желатин же крахмал болушу мүмкүн ошол тамакка. Жооп кабыл алынат. Химиялык зат дедим. Эми бул жебей турган нерсе назарга тутулат эми. Сиздерде талкуу учурунда бул нерсе айтылды. Айтылды. Талкуунун башында айтылды. Бул клей, урматтуулар. Клей. Клейдин куюлушу кою болот. Клейде менимче Зайыр мырза сиз деле айтып өттүңүз окшойт, билбейм. Айтпадымбы, жебей турган нерселер, химиялык заттар кошулат деп. Ай. Туура эмес болуп калды жообуңуз. 5-4. Бул жерде эсеп. Эсеп өзгөрүп кетти. Эми сергек болуш керек команда. 10 раунд. 10 раунд. Командада ордодон жардам алса болот, бонус алса болот, үнөмдү алса болот. Азырынча. Жебей карап алабыз. Буюрса жакынкы убактарда жапжаң студияда отуруп калабыз. Жанузак Садир уулу Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет.
Сиздерге суроо мындай. Канаданын Луненберг шаары 20-кылымга чейин Англиянын карамагында болгон. Англиядан бошогондон кийин ушул мыйзамдын өзгөрүшү уй мал этинин арзандашына себеп болгон. Кандайдыр бир мыйзамдын өзгөрүп кетиши. Малдын өзүнө тиешелүү болбогон, бирок мал этинин арзандашына себепчи болгон. Бул кандай мыйзам болушу мүмкүн? Кетти минута. Уй менен малдын өзүнө эмес, этинин арзандашына себеп болгон, а? Кайсы мыйзам? Луненберг шаарга элинде Англиянын Немеде аларда вегетариан деп коет. вегетарианбы? Вегетарианецтер алар Индияда да. Жок, вегетариан Жок, Канадада бар. Канада эт жебей тургандар. Жок, булар мыйзамды кабыл алды да, вегетарианцтарды колдоо тур келбей атат. Туура келбей атат да. Булар ошол Эт мемени арзандап атат. башка бир жаныбарды экспорттогонго кабыл алган эмеспи? Мисалы үчүн башка койдун этин алып келели же мындай алып келели деп. Арзандаса Же бугуну жегенге боло берет деген ушундай закон кабыл алып атат. Же дагы кошумча коюп бир нерселер киргизесизби эттерди? Ошондо этин меменин баасы өзүнчө түшүп кеткен дейм. муну Чочкону дагы жегенге уруксат киргизген эмеспи? Англияда чочко жесе боло берет да, бирок азыр Луненбергде Канадага Эгерде башка немелер жей турган болсо, эттин немеси арзандайт да. Анан дагы кандай мыйзам киргизиш мүмкүн? бирок малга тиешеси жок. кызыл китепке кирген эмеспи, мындай кызыл китептен чыгарып койду деген жерлер жокпу? эми ушуну экспорттогонго тыюу салып койбодубу? Бар неме азыр алабыз го. Бонусу. Булар Динара. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. Бул кандай мыйзам болушу мүмкүн? Бул белгилүү эле мыйзам. Оң тараптуу жол бар, алардыкы сол тараптуу жүргөндө, анан ошол машиналар үйлөр чыкканда машина уруп кеткен. Бул жүз мындай Англияда оң тараптан жүрөт да, АКШта сол тараптан жүргөн. Ошол АКШка өткөндөн кийин жолдун багыты өзгөргөн да. Бизде оң тараптуу жол бар го. Ошол сол тараптуу. Ошол багыты өзгөргөн да. Англияда азыр оң тараптуу. Бир күндө баягы неме өзгөрүп кеткен го, машиналар анан ошо пробка болуп, машиналар Анан үйлөр чыкканда машиналар уруп кеткен да. нет көбөйүп кетти, арзандап кетти. Базардагы эт эч ким албай койду. Өзгө жөнүн жок берет. Сен жооп бересиң. Динара. Урматтуу алып баруучу, суроого Тариел жооп берет. Тариел. Урматтуу алып баруучу, биз Ордонун жардамындагы жооптун негизине жооп беребиз. Бул Луненберг, Канаданын Луненберг штаты болуп атат да. Англиянын карамагынан чыккандан кийин ошол автоунаалардын оң тараптан жүрүүсү сол тарапка өзгөргөндүгүнө байланыштуу деп жооп беребиз. Себеби ушундай да бир маалымат бар, бир күнү ошол оң тараптуу жүргөндөр азыр бизге окшоп эле сол тарап менен жүргөн. Азыр оң рулду, сол рулду деп бизде бөлүнүп аткандай эле эртеси күнү көптөгөн айдоочулар баягы маалыматты билбей калгандыктан башаламандык болгон да шаарда. Ошондой эле булар тескери жол менен жүргөндө көптөгөн уйларды жабыркатып, сүзүп, мындайча айтканда өлтүргөнгө чейин барып, эттин саны көбөйүп, анан эттин баасы түшүп кеткен. Ордон жардамы туура. Чындыгында ошондой болгон, жол эрежесине өзгөрүү кирип, автоунаалар көптөгөн мал жабдыктарды сүзүп кеткен. Эт арзандаган. Теңдешүү 5-5. Мына эми чечүүчү раунд. Аскар Молошев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Экран көрүп турасыздар. Экранда бир түстүү таякчаларды коюп атам. Сиздерге суроо. Композиторлор жөнүндө. Сиздер азыр бул жерде учурдагы европалык композитор Макс Рехтердин альбомунун мукабасын көрүп турасыздар. Мукабасында ушундай сүрөт бар экен. Макс Рехтер бул көрүнүштү италиялык белгилүү композитор Антонио Вивальданын бир чыгармасынын негизинде жасаган. Сиздер бул сүрөттү карап туруп, Антонио Вивальданын чыгармасы эмне деп аталышын таап бериңиздер. Минута кетти. 4 мезгил эмес. Временный годы деген немеси бар. 4 мезгил. Жаз, жай, күз, кыш турат да. Вивальдан жазында жашыл, саргаят, күзүндө кышында уже суу, муз, кар.
мезгил временный годы деген неме бар да, баягы симфониясы. барбы? ошол бар. Ошо жыл мезгил экен. Мезгил. Кимдин? Вивалдан. Мен сен ойномдо сразу ушу келдим. Молодец, молодец. Я дагы башка вариант барбы? Анын үстүнө турган Чыгармада ошол эле болушу мүмкүн, башка дагы не варианттар бар. Бул суроого дагы Тариел Кайратбек уулу жооп берет. жаман да кыргызча. Тариел Кайратбек уулу. Урматтуу алып баруучу, биз ким дедиңиз? Тариел Кайратбек уулу дедим. Жок, ону Антонио Вивальданын чыгармасы биз ойлоп атабыз 4 мезгил деп. Себеби биз биринчи эле көргөндө жашыл, сары, кызыл болгону бул жыл мезгилдерине жаз, жай, күз, кыш деп оюбуз келди да. Жыл мезгилдери деген чыгарма окшойт деп ойлодук. Туура жоопду айтам. Бул картина мукаба, альбомдун мукабасы Антонио Вивальданын Жыл мезгилдери деген симфониясынын негизинде алынган. Жаз, жай, күз, кыш. Бир упай айырма менен команда бүгүн жеңишке жетишти. Өтө чоң кыйынчылык менен жетти. Бүгүнкү оюнда 3 билерман мыкты ойноду, бирок мен арасынан Зайыр мырзаны белгилеймин. Туура варианттар жакшы чыкты, жана мөөнөтүнө мурда дагы суроолорду таап атты. Ал эми суроолордо мага билис раундда түшкөн Абдырахман Абдырашитов деген Сузак районунан берген телекөрүүчүнүн суроосу жакты. Бул чексиздик боюнча берди. Анан бүгүнкү студияга биздин ушул Казакстандан, Бишкектен келген катышуучулардын турушу мага абдан жакты, кубандырат. Дайым ушундай конокторду биз чакырып кетебиз Ордага. Рахмат. Рахмат. Сага мырза. Команда буюрса жакшы оюндарга активдүү катышыш керек. Биз билебиз, мына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер болуп, Динара эжекейибиз, Жанышинибиз иштеп жүрөт. Бул жерде эми Зайыр мырзанын кайтып келген жакшы, тажрыйба бар. Сөзсүз мурунку оюнчуларда бул тажрыйба бар да. Жаңы команда мүчөсү Сайкал карындашыбыз да салым кошту. Бирок команда биримдиктүү кийинки оюндарга катышсын. Биздин казакстандык меймандарга ушул торт белек болсун. Билерман Ордонун атынан, Барболдун атынан билими күчтүү миңди жыгат, билеки күчтүү бирди жыгат. Билерман Ордо сиздер үчүн ар дайым эшик ачык. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.